Жапжаңы тракторлар турат, көптөгөн шаймандар турат. Ушул боюнча азыр сиздерге кененирээк айтып беребиз. Кытай, Иран, Россия. FM World деген трактор экен. Бул кайсы мамлекеттики, анан канчадан бери сатып келатасыңар? 4 цилиндровый болот. Мынакей. Дөңгөлөктөрү 120 болот. 504-түгү 1 тонна 340 кг навеска көтөрөт. Бүт полностью комфорт, магнитофон, ушундай эле кондиционер, задний вид камера. Фараларына келсек, алдында машинада көрбөй да калат. Бул 70 аттын күчү болот. 20-25 сантиметрге разницасы бар. Ошол тракторга көп нерсе кылдырдык да, мындай айткандачы. Биринчиден алдына эле келгенде эле грузик негизи чаң кирбеш үчүн тазалаганга ВОМ иштейт да, ошо менен оборот менен иштейт. 850 да бар, 1000 да бар, 540 да бар. 650 килограммдык 1404-түн аккумулятору бирок берде турат. Задний мост, коробка өзүнчө кетет. Ушундай эле ресивер турат. FM World негизи эле салмагы оор трактор. Бул анткени бая темирлери калыңыраак. Анан бунун выходуна келсек, мунуку 4 выход болот. Өзүңөргө керектүү суроолоруңузду берип алсаңыздар болот. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Агролайф KG команда менен биз Кара-Балта шаарына келдик. Кара-Балта шаарында ушундай JSK Башат аттуу компанияга келип, өзүңүздөр көргөнүңүздөр ар туста жапжаңы тракторлар турат, көптөгөн шаймандар турат. Ушул боюнча азыр сиздерге кененирээк айтып беребиз. Мен сиздерди азыр ушул компаниянын жетекчиси менен тааныштырып кетейин, анан сөзүбүздү уланталы. Биздин көрүүчүлөр учурашып койгула. Ассаламу алейкум. Биринчиден Аллах Таала чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Ушундай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Туугандар, мен JSK Башат компаниянын директору болом. Аты жөнүм Сабыр уулу Азырет. Биз ушул Кара-Балтада жайгашкан. Биз деген бая селхоз техниканын, селхоз коммерческий кооператив эмне тиешелүү, дыйкандарга эмне тиешелүү болсо, бүт шаймандарды, тракторларды барын сатабыз. Эмне үчүн JSK Башат? Бул JSK Башат болгон себеби бул JSK чечмелем келгенде Жанышбаев Сабыр Кубанычбекович деп менин атамдын атынан, фамилиясынан кылынган логотип. Башат болсо мен өзүм Чүй областынын Жайлар району Ак Башат айылынын тургуну болгонунан себептүү ошо Башат компания деп кылынган логотип. Ушундай эле биздин компания ошондон түзүлгөн да. Канча жылдан бери ушу эң биринчи кадамдарыңарды канча жылдан бери иштеп келатсыңар? 2003-төн баштап 2003-төн баштап мындай эле баягы жеке ишкер болуп келаткан. Анан 2007-2008-ден баштап ошо Башат компания болуп кирип баштадык да ошо документально. Демек 20 жылдан ашык тажрыйбаңар бар экен да? 20 жылдан ашык. Аябай жакшы тажрыйбаңар экен да. Негизи эң эмнеден башталган эле? Кандай башталды эле? Бул эми эң башы башталганы бул эң биринчи баягы машинадан башталган. Бул Литвадан машина ташып, ошол менен баягы техникага акырын өтүп, анткени биз өзүбүз дыйкан болгон байланыштуу, анан акырындан ушинтип селхоз техникага өткөнбүз да. Элдин суроо талабына байланыштуу. Элдин суроо талабына байланыштуу, ошо менен JSK Башат компания болуп. Жалпы азыр ушул видео биздики узун болчудай, аябай кызык да болчудай, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы кандай техникалар, мынакей тракторлор бар экен, андан тышкары кандай шаймандар бар? Эми бизде трактордон баштап айтып берсек, биз негизи мамлекеттер менен иштешип келгенде Кытай, Иран, Россия, Турция, мисалы, Кореядан, Япониядан да майда чүйдө заказ менен техникаларды Америкадан алдырта беребиз. Бизде ушул жерде турган техникалардын баары лизингке берилет бизде. Ушундай эле Мурабаха жолдору, РСК, Элдик банк, Айыл банк аркылуу 7 жылда, 10 жылга деп 6%, 10% менен техникалардын баарын алса болот бизден. Жакшы экен да. Бул дароо эле ошо лизингке өтүп кеттик, урматтуу көрүүчүлөр. Бүт банктар менен келишимдер бар. Буга чейин кардарларыңар ошентип алып келишкен. Тажрыйбаңар бар, Ошондо шаймандардан кандайлар түрлөрү бар? Соко бар экен, биз айтып саңар. Эми мындай айтканда бизде эми баягы кандай айтсам, баягы айдагандан баштап урожайды баягы касып алганга чейин техникалар бар десем болот да. Азырда баягы биз сезон менен көбүнчө баягы сезон менен кылабыз. Баягы комбайндар мисалы кызылча чаба турган, ушундай эле силас, жүгөрү чаба турган баягы техникалардын сезону келе элекке байланыштуу азыр бизде келе элек да. Бирок бар. Бизде бар, баары бар. Заказ кылса болот. Заказ кылса дагы мындайда келип турат. Демек, урматтуу көрүүчү, бизде жапжаңы ушундай Кытайдан келген тракторларды азыр сиздерди тааныштырып баштайбыз. Андан тышкары шаймандын бүт түрү бар экен. Соко, мынакей сеялкалар турат, түрлүү сажалкалар,
пресс-подборщиктер, дары чачкычтар, айтор көптөгөн шаймандар боюнча сиздерге азыр тереңирээк ушул видеодо маалымат беребиз. Мынакей эскерте кетейин, биз Кара Балта шаарындабыз. Азирет мырза бизге азыр бир тагыраак дарегин бир айтып кетиңиздер, андан тышкары биз дагы дрон менен сиздерге көрсөтүп, кооз кылып көрсөтүп беребиз. Кара Балта мисалы Бишкек тараптан келатканда бул жер негизи Чүй области, Жайыл району, Новониколаевка айылы, эң келсе 25. Новониколаевка айыл болуп кетет экен. Новониколаевка айыл болуп калат. Бул эми биз билген эле ошол жерде кольцевой бар, ош тарапка кете турган развязка бар буякта. Кольцевой Ошко Таласка мисалы кете турган кольцевойго бир 500-600 метр жетпей, оң сол жак бетинде болуп калат. Тура маңдайда кызыл Red Petroleum заправкасы турат. Ушул Red Petroleum менен ориентировка кылып табып келсеңиздер болот экен. Жолдун боюнда эле экен да негизи. Бул көчө эмне деген көчө бул өзү? Бул Московский. Картага жазып койсоңор Московский Энгельса деп туруп, кесилишке келсеңер табат экенсиздер. Келе эми, урматтуу көрүүчүлөр, тракторлорго өтө берели. Азирет мырза, бул FM World деген трактор экен. Бул кайсы мамлекеттики, анан канчадан бери сатып келатасыңар? Так, FM World деген трактор бул Кытай өлкөсүнөн чыгарылган трактор. Бул бир заводдон толук болуп чыгылат. Биз буну сатып келатканыбызга 2,5 жылдын тегереги болуп калды, буюрса. Демек бул Кытайда өзүнүн заводу бар экен да, запчасть-папчастын бүт өзү толук жасаган завод экен да, Запчасттары бүт бар. Бир жерден баягы комплектующий завод бул, бир жерден чыга турган завод. Биздин да кийинки эмеде запчасттарды көргөзсөм болот. Толук запчасттар бизде бар. Бул FM World'ту ушул тракторго келсек, мисалы бул 504 FM World 504 деп айтылып калат, К деп. Бул 4 цилиндровый болот. Бул 4 цилиндровый болот, 50 аттын күчү. Ушундай эле бурда реверс, ушундай эле задний вид камера. Бул ошо рядка жана жөөккө чүйө турган, ошого жасалган атайын полуостон турган трактор десек болот. Ушундай мотору бунуку 3 ай болуп кетет. Калганы FM World'дун заводу өзү кылып иштетилип чыгарылат да. Буга канча гарантия бересиңер? Буга 1,5 жыл гарантиясы бар. Трактордун 1,5 жыл гарантиясы бар. Ушундай эле лизинг аркылуу наличие алса болот. 1,5 жыл гарантия болуп аткандан кийин өзүңөрдүн сервис обслуживанияңар барбы? Сервис обслуживания. Ушул эле Кара Балта шаарында өзүңөрдүн. Ошол жерде сервис да бар, аны дагы бул видеодо көргөзсөк болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бул өтө маанилүү нерсе. Мынакей трактор сатканда дагы андан тышкары запчасть да бар деп атат. Анан сервисти өзүнүн обслуживаниясы бар экен. Дыйкандар мындай өзү жалгыз калып калбайт экен да, оңдоп бере турган мүмкүнчүлүк бар. Келе муну кичине мындай тереңирээк айтып бербейлиби? Могу астынан баштайлы. Бул жерде грузик турат, противовес. Буякта канча килограмм? Так, бул грузиктерине келсек, бул 36 килограммдан болот. Каждый 36 килограммдан болот. Мисалы, ар кайсы трактордуку ар кандай болот. 700дүкү кичине көбүрөөк, 1104дүкү андан көбүрөөк болот. Кете берет да. Буга кошумча дагы грузик кете берет экен да, кошуп койсо болот. Кошумча дагы кошуп койсо болот да негизи. Мунун ичин ачып көрсөтүп берсек болобу көрүүчүлөргө? Мынакей, көрүүчүлөр, ичиндеги толук радиатор, аккумулятор. Тракторга келсек, аккумулятор жайгашкан жери, ушундай эле охлаждение, масляный охлаждение, ушундай эле кондиционер, 4 цилиндровый болот, бир ряддык 4 цилиндровый, 3 ай мотору. Бул атайын баягы жөөккө кире турган трактор деп эсептелинет. Бул 50 аттын күчү экен, дөңгөлөктөрү аралыгы канча болуп калат, анын дөңгөлөктөрүнүн размерлери? Дөңгөлөктөрү 1,20 болот. 1,20 болот. Бул дисканы да 4 положенияга которо берсе болот. Артына келсек, арты ушундай эле полуось болот. Бул дөңгөлөктөрүн баягы чыгарып, киргизип, жылдыра берсек болот да. Аралыгын чоңойто берсе болот. Аралыгын чоңойтуп, кичинекейте берсе болот. Бак ушундай эле 90 литровый болот бунуку. Негизи эле баягы трактордун навескасы да эң маанилүү жери ошол навескада. Анан кийин ошол цилиндрлери бунуку давиший болот. Анан баягы көп тракторлордуку бул мост менен коробканын майы чогуу бир куюлат да. Будан да расход да негизи 30-40 литр расход болот. Бунуку гидравлический система өзүнчө болот, май өзүнчө болот. Ушундай эле цилиндрлер давиший. Буга деген данкрат, мисалы, данкрат кереги жок да. Бул өзүн көтөрө бере турган полномочиясы. Баягы World'туку негизи ушул навескалары өтө күчтүү келет да. Бул плавающий да болот, принудительный да болот берет, Канча басып көтөрүп берет? Бул 504-түкү 1 тонна 340 килограмм навеска көтөрөт. Байкашыбыз боюнча 1 цилиндр эмес, 2 цилиндр экен. 2 цилиндр. Мында жерде гидровыходтар турат. 2 пара экен. 2 выход чыгат. 2 гидровыход. Бул бияка кандай шаймандар көбүнчө илинет?
Эми буга деген фреза кете берет, ушундай эле культиваторлор кете берет. Чакан өзүнө ылайыктуу. Чакан өзүнө ылайыктуу, ат күчүнө мисалы ылайыктуу техникалар кете берет. Бизде баары бар да. Ушул 50 аттын күчүнө алган кардарлар барбы? Алгандар көп. Буну алгандар көбүнчө ошо Баткен жергесине, Жалал Абад, Ош тарапка негизи өтө көп кетип атат. Жер кичинекей болгон себеби ошол 50 аттын күчү, 70 аттын күчү ошол тарапка көп кетет да. Мындай багбандарга, мөмө иштеткендерге чакан жумуштарга жакшы окшойт. Ушундай эле бунун дагы бес кабиналары да бар. Бес кабина да болот. Андайларды да биз алып келип көп саттык. Негизи баягы бактарактын араларына дегендей кабинадагы бес кабинада алып келе беребиз. Кардарлардын отзывдары кандай болуп атат? Иштеп мындай сынып калып же негизи баягы биз трактор сатып атабыз, анан болбой койбойт экен. Негизи баягы темир болгондон кийин техника деген техника. ачык сөздүү эле момундай эле айтканда баягы техника кээ бир жери болот, бирок мындай серьезный коробкам кетти, анан мостум кетти деген эме бизде боло элек андай нерсечи. Баягы майда чүйдасы туура эмес кылып болгондо терезесин сындырып алгандар болуп атат. Мисалы ага мисалы терезеге, покрышкага мисалы гарантия кирбейт. Ошондой эле бизден келет, запчастьын биз берден эле салып жиберебиз. Өзү барып тагып алып атышат да. Кааласа биз деле барып сервис кылсак болот. Демек, буга жалоп жок экен да, э? Жалоп жок. Бунун өзүнүн баасы канча болуп калат ушул 50 аттын күчү? Так, бунунку баасы азыр 15500, $16,000. Расходтору боюнча кандай деп кылабыз? Бунун расходтору бул расход шайманга жараша да. Мисалы артына кандай агрегат илсе, кандай шайман илсе, мисалы сокой илип же фреза илсе көбүрөөк кичет. Мисалы Орточо эсеп алганда канча болуп калат? Орточо менен биз баягы кардарлар алган эме боюнча 9-10 болуп атат да. Мунун өзүнүн ходу канча болот? Бунун жүргөн ходу 40 менен жүрөт бул. Километр/час, 40 км/час болуп калат. Туугандар, ошо 504-түн мына кабинасы ички эмесин түшүндүрүп берсем, мисалы, фара марам бар, ушул жерде жайгашкан, бүт полностью комфорт, магнитофон, ушундай эле кондиционер, задний вид камера. Эми азыркы замандын талабына жараша бүт опциялары бар да, мындай айтканда. Буга баягы жеңил машинада эле трактор илиңери чаң кирбейт, мисалы, шумоизоляциялары, шум, бул тракторда көп шум жок да. Негизи ушундай эле эмнесин айтып берсек, кондиционер, магнитофон, ушундай эле дворниктери, задний вид камера, бунуку эмелери. Ушундай эле реверс бар, эң башкысы буда реверс бар. Вперед назад дегендей. ВОМ 1540. Ушундай эле 4 положение менен иштейт. Ошол опциялардан астыга канча кетет, артка канча кетет? Бул артка деле 4 ступенчатый, бул 4 скорость, коробкада 4 скорость. Артка деле 4 менен жылы берсе деле болот, алдыга деле ошо менен жылы берсе болот да, бунуку негизи. Ошондо бес кабинасы канча болуп калат баасы? Так, бес кабинасы где-то 12,000, 12,5, где-то 13 тегереги болуп калат. 12.000ден 13.000ге чейин. 12ден 13ке чейин тегереги. Ата бүт опциясы ушундай эле болот. Просто болгону бес кабинаныкы ушул панели железный болот, ушундай железный болот. Панели железный болот, кабинасы жок болот. Эми кабина болгондо кабинанын крышасы, үстүндө крышасы болот, козирогу болот да. Руль боюнча анан ошо дисплей жагы кандай болуп? Руль мисалы буларды келсе, буларды эки түрү бар. Мисалы бул простой, ичинде тахометрлер немелерине келсек, бул простой, бул механический. Электронныйлары бар. Электронныйын деле баасы ошол эле, бирдей эле, баалары деле бирдей эле, ал болсо уже сенсорный болуп кетет да. Клиентинен баягы биздин кардарлар электронный десе электронный, простой десе простой, экөөнү тең алып келип бере беребиз. Фараларына келсек, мисалы ошол дизайндары өтө мыкты жасалган, анан бул фаралар дагы өтө мындай айтканда күйгүзсөң баягы трассадан муну алдында машинада көрбөй да калат, чынын айткандачы. Негизи сапаты действительно жакшы кылынган да. Ушундай эле антеннасын тургузуп койсоң болот, жаткызып койсоң болот. Урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Бир дизайны бир өзгөчө бир аябай бир брутальный кылып, кооз кылып жасап койшкон фараларды. Туугандар, ошол 704-түн 504 менен айырмачылыгы бул бир аз көлөмү өзүнөн чоңураак болот. Бул деле 4 цилиндровый. Бул 70 аттын күчү болот. Дөңгөлөктөрүн размерлери мисалы алдына келсе 240, 85, 24 чоңураак болот да. Ушундай эле грузиктери
504'тө 4 эле грузик болсо, бу да уже 7 кетет да. Анан бунун бир аз дөңгөлөктүн аралыктарда 20-25 сантиметрге разницасы бар. Ушундай эле бактыкы, ушундай эле воздухан уже бунуку өйдө чыккан. Бактыкы 115 литр болот. Тиги менен разницасы өкөндө бар, 20-30 литр разница бар да. Бактын биякта 25 литр бар экен да. Бул көбүрөөк, көлөмү чоңураак болот. Бул өзү турбированный экен, а? Турбированный бул. Ушундай эле кабинанын ичи полностью бул обновленный. Биз Кыргызстанга ылайыктаттырып жасаттырганбыз. Жакында эле бунуку эмнеси обновленный болсо, сиденье обновленный болду. Бул вес менен играющий. Ушундай эле рульда рестайлинг болуп кетти. Вомдоруна келсек, буну 540 000 повышенный, понижний болуп кетет да. Сиденьясы башкабы, э? Сиденьясы да бунукуда обновленный уже. Играющий сиденье болуп кеткен, бир аз чоңураак тийди. Тиги айырмаланган. Айырмалары. Ушундай эле воздухан да чоңураак кетет бунуку. Ичинде кондиционер жана Бүт бар. комплектациясы ошол эле. Бүт бар. 504'тө болгону обшивка болбойт да. Буда уже 704'төн өйдө обшивка кетет да. Ушундай обшивка кеткен, эме болгон да. 2025-тин 02-2025-чи. Бул 704'төн кабинасы жок болобу? 704'түкү да болот, кабинасы жогу. Негизи бүт барынкы эле кабинасы жок деп койсо болот, э? Бүт барынкы, бу жерде турган трактордун баарын кабинасы жок кылсак болот. Бул мисалы 704'түн навескасына келсек, уже бул 504'төн бир аз калыңыраак болот да. Калыңыраак болот. Бул деле давичий, анан ушундай эле фаркоп уже экөө кетет бу да. Мунун бир аз көтөргөнү 1 тонна 740 килограмм, тиги менен разницасы 600 килограмм. Бул көбүрөөк дагы көтөрөт да. Аттын күчүнө жараша болот. Аттын күчүнө жараша болот. Ушундай эле 2 выход бар. Бир аз бул уже калыңыраак, кичине уже более массивныйраак да. Бунун баасы канча бул 704? Бунун баасы $20,000 лизингке, $19,500 наличий. Наличие. Ошондой эле 7 жылга, э, берилет. Бул деле 7 жылга 6% менен. Буга дагы кошумчалай турган нерсе барбы? Мунун дөңгөлөктөрү мындай чоңураак дөңгөлөк, кичинекей дөңгөлөк деп такса болобу, алмаштырса болобу? Бунун дөңгөлөктөрү бул негизи Мерзуриядагы мисалы жүгөрүгө десең ошол боюнча эле кире берет. Бунуку деле ошол эле 504'тө эле бул кирет чыгат, алдыңкы 4 положенияга которулу берет мисалы. Арткын алдыңкы размерин айтты, арткысы 380, 85, 30 да. Туугандар, бул бизде эң көп өткөн, эң эме кылган трактор. Буга көп жерин Кыргызстанга ылайыктуу биздин кардарлар, биздин байкелерибиз буну ушундай кылып бергиле, ушул жерин мындай кылып бергиле деп Кыргызстанга көбүнчө биз ошол тракторго көп нерсе кылдырдык да, мындай айткандачы. Биринчиден алдына эле келгенде эле грузик негизи заводдон чыкканда негизи булардыкы 8 штуктан эле болот. Бул 2 штуктардын мен өзүнчө отдельно алып, баягы комплекттеп салып келем да, ошого чейин. Берден деле билинип эле турат, баягы жетпей турат да, өзүнө эмесичи. 2ден грузик салынат биринчи. Канча килограмм бул жерде жалпы? Бир штугу бул 40 килограмм. Берде 10 штук 400 килограмм. Ушундай эле бунун дөңгөлөктөрүнө келсек, мисалы, алдына, артына дөңгөлөктөргө келсек, арты 16лык, негизи кичинекей дөңгөлөк болот. Бул атайын чоң дөңгөлөк, алды дагы, арты дагы которулган обновленный дөңгөлөктөр да. Биринчилерден болуп которулук. Андан кийин покраскасын бөлөк кылдык, ушундай темно-серый кылдык дөңгөлөктөрүн. Тиякта иштер сары экен, э? Булар ушундай болчу, серебристый болчу, азыр уже темно-серый кылдык да, ушундай цвет кылдык. Бул дагы передвижной, бул дөңгөлөктөрү полувось деп коет. Бул негизи полувось чыгып кирип, узкий дөңгөлөктөргө чейин, бизде узкий дөңгөлөккө чейин уже бар да. 11.04'түн баасы канча? Так, бунуку лизингке азыр берип атабыз, $33,000 кетип атат. Азыркы баасы $33,000. Лизингке? Лизингке кетип атат да. Наличие болсо 32-nin тегерегине сүйлөшсөк болот. Бул тракторго негизи көп нерсесин ошол мисалы фараларды, ушундай поворотчиктерди келгенде ошол жерде болчу, өзүнүн заводской башында мындай болуп эле. Азыр бир аз мындай турба кылып обновить эттик, ушундай эле воздуханды обновить эттик. Ушундай эле артыңкы фараларын обновить эттик. Заводко айтып, ушундай болсун, ушундай кылайлы, элдер ушундай талап кылып атат деп обновление болот. Ичинде да обновлениясы көп. Бунун Мында аккумулятор жок экен,
Bunun akkumulyaтору оң тарабында турат. Ар жагында Бул турабы? 4 цилиндровый, 3 ай мотор, бунуку да эле. 4 цилиндровый болот. Буда деген кондиционер, ушундай эле турбина, чоң турбина турат. Эмнесине келсек, компрессор, ушундай эле багы 150 литр болот. 150 литр бак. Воздушное охлаждение, ушундай воздушное охлаждение нужно более современный, атайын чаң кирбеш үчүн, чаң толбош үчүн ушундай кылып атайын жасалган трактор. Мына двигатель боюнча ушу 3 ай деп атпайсыңарбы? 3 ай канчалык сапаттуу десе болот? 3 айга келсек, мисалы 3 айдын бизде Кыргызстанда деле буякта эмелери бар да. Запчастьтар. Запчастьтардан тышкары берде да адистери бар да. Берде 3 айдын Кытайдан прямой дилleri да бар буякта. Биз алар менен да түзмө-түз иштешебиз. Биз сатып келатабыз. Буга чейин 3 ай мотор менен 10 жылдан ашык негизи биз декан менен көп иштеп жүрдүк да. 3 ай мотор менен неме кылып жүрдүк, иштешип жүрдүк. Бул моторду биз уже биянан кирип, тиянан чыкканбыз да, бул мотордучу. Бул мотор негизи эле жакшы мотор. Текшерилген, проверенный, ишеничтүү моторлор экен да. Ишеничтүү мотор. 3 айды билебиз да, жакшы. Бунун аралыктары, бул да междурядья, бул дагы чыга берет, негизи кирип чыга берет. Бул да алды 4 положение кылынган, дөңгөлөк которулат, талтаят, чөт 130, 3 сап, мисалы 60 болсо, 3 сап ряд аттай берет да. Булардык болсо 140, 130, 150ге чейин дөңгөлөгү уже кирип чыга берет да. Ушундай эле сеткалар жасалган, ушундай чаң кирбеш үчүн тазалаганга ушундай сетка коюлган да буга. Ыңгайлуу экен да. Аккумулятор мисалы ушул жерде жайгашкан. Аккумулятор мына ол жерде экен, урматтуу көрүүчүлөр. Аккумулятору мен негизи ойлогом астында болот экен десе, көрсө. Жок, аккумулятор ошол капталында жайгашкан. Ушундай ресивер, бул воздушный, бул тормоздордун баары воздушный болот. Бул 11.04-түкү негизи көп жери обновление болду. Бул 11.04-түн бая мындай айтканда рестайлинг болуп, көп жерин жасап, көп жерин кылдык да. Биринчи келсек эле ошол негизи ворлукта ошо пассажирный сиденьясы жок болчу. Ошону койдук. Биринчи бая завод менен буга деле 5-6 айдай кетти да. Демек бияка дагы бир киши батат экен да. Дагы бир киши отурганга деп ушундай обновление кылдык. Ушундай эле анан ушул сиденьяны кылдым да. Бул да играющий сиденья, полный регулировочный сиденья, мындай айтканда, полностью мындай кожаный да. Кадимдей эле кресло го. Мындай кожаный сиденья полностью. Ушундай эле ресивер кетет. Анан бунун воруктун 11.04-төн өйдөнкү тракторлордун эң жакшы жери 540-850 миң вом иштейт да, ошо менен оборот менен иштейт. 850 да бар, 1000 да бар, 540 да бар. Шаймандар илинөрчү да бар эле. Шаймандары да бар да. Задний вид камера, кондиционер, ушундай эле могу алдын шторкасы, вентилятор. Анан ушундай керкилер кондёрдон оруп калам дегендерге ушундай кылып атайын иштеп чыгарылды. Бул эшикти терге илип жапканда фиксировать этип коет экен да? Фиксировать этип, мындай кылып фиксировать этип койсок болот да. Ушундай алып фиксировать аба кирип турат экен. Аба кирип тура берет. Макей. Ошону Ана колуңду мынтип койсоң, мына кенендиги канчалык көрүнөт? Кенендиги мынакей. Аябай жакшы экен да, кенен. Чоң да. Анда вентилятор турат. Руль боюнча бунуку 70 эле, 70-60 күчүндө эле. Руль кичине бунуку бөлөгүрөөк, бир азча бул да негизи бул рульду обновить эткенде бул рульду негизи мен бир карадан көргөм да. Ошо тияктан Кытайда жүрүп ошо бир карадан көрүп рульду ушундай кылсак болот деп сунуштагам да бир азча. Анан жакшы кетип атат. Ошол руль негизи билбейм, мындай эми чоң эмес да, бул кичинекей чакан руль да. Компактный болуп калат. Компактный болуп атайын ошонусу менен деп коюлду да. Ар жакта рычагтар боюнча кичине маалымат берип кетсең. Рычагтар бул болсо пониженный, средний, ушундай эле повышенный скоростью, ушундай эле бияк болсо 1 2 3 4. Бияк болсо реверс, алдыга, артка. Канча артка, алдыга? Бунуку болсо бая скоростьну мисалы бул 4кө салдык, мисалы 3кө салдык да бул повышенный койдук, бул эле скорость менен иштей бересиз болду. Биякты которуп кереги жок да. Артка айдайм десең, артка салсаң артка кетти. Ошол эле скорость менен алдыга салсаңыз алдыга кетесиз. Реверстин эң жакшы жери ошол да. Аркы рычагтар шаймандарга экен, бул рычагтар уже арткы навесканыкы уже бугада 4-чү кылып кошуп койсоңор деле ушунчалык керек болсо 4-чү кылып. Бул навесканыкы уже бул жагында жайгашкан да, бул өзүнчө эле арткы көтөрүп жүргөн навесканыкы.
Артында да bunun өзгөчөлүктөрү бар. Артында дагы көп жерин обработка кылып, элдин суранычы, талабына жараша, артында навескада да bunуку вентилятор жайгашкан. Бу жерде баягы кондиционерге уруп калам дегендер көп экен да. Анан ошого вентилятор деп, ушундай эле USB канал, стаканчик, телефон койгон жер, документ салган жер, мындай удобство бар. Шумоизоляциясы кандай жакта мындай шум? Мунун эми баягы кардарыларыбыз айтышы боюнча, башка тракторго салыштырмалуу бунун шуму ичинде угулбайт деп көп айтат да. Тынч экен, Тынч деп. Кулак бесин жебей иштейт экен да. Анан мен трактор сатып атам деп эле буну мактай бергенде эле мен кардарылардын сөзүн айтам да. Кардарлар айтышы боюнча ичи тынч, иштеп эметсе болот экен. Ичи тынч да. Ошо 11.04 эместин мисалы артына келсек, навескага келсек, бунуку деген баягы шариковый болчу да өзүчү. 704-түкүндөй эле тоголого эле шариковый болчу. Анан негизи 14.04-төн өйдө болчу. Бул мындай айтканда Кыргызстанда ошо 11.04 баягы 110 аттын күчүнөн биринчи болуп ошол биздики келди деп толук айта алам да. Анткени буга дагы обработкасына дагы бууну которуш керек, тийини которуш керек болуп атып, 8-9 айдай кетти. Ошону крючковой кылып жасап чыгардык да. Азыр завод ушундай бизге крючковой кылып, бул илгенге дыйкандарга уже намного ыңгайлуу да. Бир эле киши келет, илет, кетет да. Ошонун артын эң биринчи буну крючковой кылып жасалып чыкты да. Bunun общий вес, көтөргөн веси 2 тонна 603 тоннага чейин уже берден 3,5-3,650 килограммдык вертикаль фреза деп коет. Ошону көтөрүп экспериментте кылып көрдүк. Көтөрөт да, спокойно. Анан бул дагы давичи ушундай эле. Плавающий да бар, эмеси да бар. Анан эң жакшы жери баягы кардарлар айткан боюнча замок ошол жери жакшы экен депчи. Баягы буну винт айланттың, бул баягы винт айланат. Анан бул өзү бир алып чыгып кетпеш үчүн ошол жерге эме коюлат да. Замокко коюлат, болду бул бир алып чыгып кетпейт. Жана башка да бияна мындай айтканда зымбайлап бияка байлап атышат да бир албашын депчи. Бул ошол ыңгайлуу жасалган эме. Бул жерде байкашыбыз боюнча 3 пара гидровыход турат. Бул 3 выходтан турат негизи. Вход, выход деп. Анан бунуку гидравлический системасы ошол жерде май куюлат, бунуку бачогу өзүнчө отдельно болот да. Мост коробкага кошулбайт. Мост коробканыкы бул болот өзүнчө. Гидравликанын системасыныкы бунуку өзүнчө отдельно болот. Эми бунун артында мындай темирин эле, качествосын эле көргөндө эле уже бөлөк да. Окей. Мынтип дыйкандарга көрсөтүп коелу. Окей. Гидробачок бул омывательный системанын гидробачогу. Ичин өзүн жууганга, Ушундай эле берден артынан воздухтуку иштелип чыгарылган. Воздух керек болсо, артынан эле ушундай электричество менен воздухту артынан алып чыга берсе болот да. Шланг менен. Туугандар, ошол 1404 М6 деп айтылат. Биздин бул дагы өтө көп өтө аткан трактордун бири. Бунун өзгөчөлүктөрү 1104 менен бунун өзгөчөлүктөрү бул 6 цилиндровый. 6 цилиндровый турат. Ушундай эле компрессор, ушундай эле бунун багы уже чоңураак кеткен, 300 литр болот бунун багы. Ушундай эле воздушный системасы бунуку уже чоң кылып жасалган да, могу воздушный система. Кадимки эле ошолор көзгө илинет экен да, дароо эле. Сразу эле бул көзгө илинет. Бул деле ушундай. Бул дагы арты чыгып дөңгөлөктөрү кирет. Алды дагы 4 положенияга которулат. Ушул 1404-түн аккумулятору бирок берде турат. Бунун аккумулятору астындабы? 6 болтту чечип, ошол жерде турат да. Бул жакшы жерге коюлган. Мурункуларда 1104-тө ушул жерде турчу да, аккумуляторлору. Анан биз тиягына коюгула деп, ушундай тиягына койдурдук да, оң жак бетине. Ошак ыңгайлуу болуп аткандан. Ички салонго келсек, ички салон 1104-кө эле окшош. Ошол эле. Ошол эле экөө окшош. Бираз бунун бираз кененирээк, бираз көлөмү. Бирок ичиндеги руль, ушундай эле сиденья, ушундай эле бом, бүт баары окшош да баары эле. Бунун грузиктери 60 килограммдан бир штугу, 10 штук турат, 600 килограмм противовес бар. Буга кошсо болобу, кошумчалап да? Буга дагы бир-бирден кошсо болот негизи. Менин оюмча 600 килограмм жетет. Буга деле жакшы эле да. Азирет мырза, жанагындай бир кун деп коет го, астына бир ковштар илине турган
Бул кунду негизи мен өзүмдүн жана жеке Instagram баракчаларда куну бар. Ворлукта өзүндө бул Ворлук заводу негизи кунду да чыгарат. Артка навескада кунду да чыгарат. Ошол жерде турган, артында турган шаймандардын баарын чыгарат негизи. Анан буга бизге көп талап болбогонуна байланыштуу эми азыр ошо куну менен керек деп атат. Эми буюрса 1-2 айдын ичинде кундар менен 11.04 8 штук, анан 704 8 штук кундар менен келет буюрса. Келет. Анын баасы келгенден кийин билинет. 14.04'тün баасы. 14.04'тün баасы $37.000 лизинг аркылуу, наличие болсо сүйлөшүү жолдору бар. Бул көп өтө ушул. Бул спрос негизи 14.04, 11.04 70'тер да, негизи көп өткөн 16.04 да бар. 16.04 азыр бизде жок, жолдо келатат. Көп өткөн тракторлор ошол 4 трактор да. Бунун навескасына келсек, бунун навескасы биринчи эле ушундай крючковой жана шариковой деп коет. Кирип чыгарып, мисалы 11.04 ушундай кылып жасалды да. Бирок 11.04-түкүнөн бир аз талышынасы бунуку калыңыраак кетет. Бунун эмеси объему дагы, эмеси дагы бунуку көбүрөөк. Бул 3,5 тонна. 3,5 тонна общий көтөрөт. Ушундай эле 3 выходтан турат. Бунуку деле ошол эле гидробачок отдельно, ушундай эле мост, задний мост, коробка өзүнчө кетет. Ушундай эле ресивер турат. Буда деле омыватель, ушундай эле воздухандары, мындай айтканда 11.04 менен эле окшош. Мунун дөңгөлөктөрү аралыгы канча бунуку? Дөңгөлөктөрдүн аралыгы эми буну жылдыра берсе болот. 1.80ге чейин жылып кире берет болчу. 1.80ге чейин. Бул кандай жумуштарга көбүнчө бул эми универсальный да бул эми биздин кардарлар алган көбүнчө бул да бизде китайский соколор да бар, ошонун сокосу менен 5тик соко менен айланма переверш соко деп коет, ошолор менен чогуу алып кетет. Көбүнчө пахатага кетип атат. Биздин эле ушул жакын жерде эле дагы көп кетти. 14.04 азыр узкий дөңгөлөктөрдү салып, междуряды деп коет, баягы жөөктөрдүн ичине культиватор кылганга, эме кылганга ошого көп алып жатат. Ичкерээк дөңгөлөктөрдүн алса болот экен. Силерде өзүнчө дөңгөлөктөр бар. Өзүнчө дөңгөлөктөр да бар. Демек, бул жер навескасы боюнча биз айттык канча тонна. Но гидровыход боюнча бул деле 3 бар экен. Бунуку деле ошол эле 3 бар. Выход, вход 3 бар болот. Бул да отдельно системасы. 14.04 менен 11.04 мындай айтканда окшош, бирок бунун темирлери уже калыңыраак, бул бир аз массивныйраак келет да. Бул тракторга келсек, 22.04, бул 220 аттын күчү. Ушундай эле грузигине келсек, сразу эле бул грузиги 1 тонна 200 килограмм. Общий груз 20 штук турат, 60 килограммдан 1 тонна 200 килограмм. Противовес. Бунун дөңгөлөктөрү уже широкий кетет. Дөңгөлөктөрдүн размери 540, 65, 28 болот. Арткы дөңгөлөгүнө келсек, 600, 65, 38 болот. Бунун да дөңгөлөктөрү широкий келет. Бак бунуку уже 500 литр. Бияк 300, бияк 500. 500 литр. 220 аттын күчү. Бул тракторга көбүнчө эмне келет? Бул тракторга 6лык соко, 7лик соко или чоң-чоң жумуштарга алынган трактор да, бул мындай айтканда. Жакшы тракторлордун бири. Бунда воздушный уже фильтри турбированный. Бул да турбина менен 6 цилиндр ушундай эле. Ошол эле 3 ай. Системасы ошол эле 3 ай. Системасы бир аз бунуку чоңго байланыштуу, гидробачоктору азыр көрсөтүп кетели. Бир аз башкачараак кетет да бунуку. Кабинасы ошондой эле же өзгөчөлүктөр барбы? Кабинасы бунуку чоң мындай айтканда. Кабинасы чоңураак, анан кийин кабинанын ичине келсек, ичиндеги жойстиктери, мисалы, выходтары бунуку 4төө болот. Руль бөлөкчөрөөк болот. Ушундай эле скоросттары, эмелери кичине бөлөкчөрөөк болот. Сидениясы да бунун обновленный уже чоңдуку чоңураак болот дегендей. Панелдери да бир аз бөлөгүрөөк кеткен да бунуку. Навескасына келсек, бул артыңкы навескасына келсек, бул цилиндрлерин өзүңөр көргөндөй өтө чоң цилиндр болуп эметет. Күчтүү цилиндр бул. Бунун вому болсо 540, 850, ушундай эле 1000 оборот менен иштесе болот. Бунун навескасын көтөргөн 5,5 тонна. Бунун өзүнүн трактордун общий өзүнүн салмагы грузиги кошулбаганда
бардык өзүнүн салмагы 9 тонна 370 килограмм да. Ушундай эле 1 тонна 200 10 килограмм. тоннага жакын экен да. 10 тоннадан бир аз ашыгыраак бунун немеси. Бул навескалары эми бул жакта уже навескалары өтө серьезный. Бул немелерди унутуп калган турбайсызбы? Тиги берки тракторлардын жалпы өзлөрүнүн салмактары канча болот ошондо? Ар кандай 1104-түкү 3 тонна 700, 1404-түкү 4 тонна 700, ушундай да. Ошо мен мындай примерно. Жакшы экен да. Өзлөрүнүн тракторунун өзүнүн салмагы болгондо жакшы. Бунун салмагы, бул негизи FM World негизи эле салмагы оор трактор. Бул анткени баягы темирлери калыңыраак болгончу. Эле көзгө эле көрүнүп турат. Келген кардарлар сразу эле айтат, мондай экен, мындай экен деп. Анан бунун выходуна келсек, мунуку 4 выход болот. 4 выходтан турат. Ушундай эле ичинде рычагтарда 4 болот, 4 выход да буда. Буга кандай шайманда? Бул эми шайман дегенде фриза десеңиз 4 метровой, 5 метровой фриза. Эң чоң да. Техникаларды илсе болот. Мунун да гидро системасынын бул оң жак бетинде гидро ошол жерде жайгашкан. Мунуку өзүнчө болот. Гидробочок ушундай эле насос турат, өзүндө фильтри турат. Гидробочок мунуку өзүнчө болот. 85 литр болот гидробочогу. Бул уже обновленный да. Буга урматтуу көрүүчү мынакей, буяка обслуживание кылганга аябай ыңгайлуу оңой жер экен да мындай. Бул доступный деп коет го. Узунураак болгонго байланыштуу ушундай эле 2 насос турат. 2 насос гидравликаныкы, ушундай эле задний навесканыкы, алдында болсо рулевой системаныкы өзүнчө болот. Ушундай эле 3 насос турат будачы. Ошол эле 22.04-түн бул лизингке берилип аткан баасы $60,000. Бунун баасы. Ушундай эле мындан дагы өйдө мисалы 250, 280, 300, 350гө чейин орлуктун ат күчтөрү да бар. Ал эми бияка алып келгенде биздин анчалык деле жери жокко деп ойлойм. Эгер кимге керек болсо, эми болсо алып келсек болот. Демек мунун баасы $60,000. $60,000. Лизинг баасы $60,000. Накталай. Накталай алам дегендер болсо сүйлөшсөк болот. Мындан дагы чоң, мындан дагы аттын күчү жогорулар да бар экен. Демек, буларды буйрутма менен алса болот. Буйрутма менен алса. Бул тракторларды ошо буйрутма менен алып атканда бир канча убакыттын аралыгында келип калат? Негизи биз бул завод менен иштешип келаткан, баягы мен өзүм барганымдын себеби, баягы трактор алганда бир 20 трактордан, 16 трактордан бир салам. Элден учуп чыгып, өзүм барып, өзүм көрүп, өзүм салам. Негизи бат-баттан 12 күндөн 15 күнгө чейин уже кишинин колуна тиет. 2 жуманын ичинде колуна тиеп атканда. 2 жуманын ичинде толук алып келип берип койсок болот да. Мун эми силер завод менен байланышып аткан соң, биягымды мындай кылып бер, тиягын башкача кылып бер десе, ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Эми мүмкүнчүлүктөр мисалы бар. Негизи мен ошол заводдун замы менен жакшы болуп, экөөбүз башка чет мамлекеттерге да барып эметип калдык. Бир аз жакшы болгон себеби, эми аякта деле мисалы бунун дөңгөлөгүн которуп бер башкага же бунун дискасын мындай кылып бер десең деле, күткөнүң деле ал деле 6 ай, 7 ай убакыт кетет да. Бир күн деле которуп бербейт да. Индивидуальный подход кылгандан кийин убакыт көбөйөйт экен. Мындай стандартный эмелер менен болсо, анда бат эле жасалып келет экен да. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Кытай страна производитель деп коет. Кытай мамлекетинен келген FM World аттуу тракторлор боюнча сиздерге кыскача десек болот маалымат берип кеттик. Эгер өзүңөрдүн суроолоруңар болсо, комментарийге адаттагыдай эле жаза бериңиздер. Биз ушул FM World боюнча дагы бир нече чыгарылыш жасайбыз. Буйруса дейли. Мынакей ушул Кара-Балта шаарында JSK Башат аттуу компаниянын ичинде ушундай накталай жана лизингке алсаңыздар болот экен. Сиздерге ушул описанияга JSK Башаттын соц тармактагы баракчаларын, телефон номерлерин, WhatsApp номерлерин таштайбыз. Ошолорго түз байланышып, өзүңөргө керектүү суроолоруңарды берип алсаңыздар болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге ушул тракторлор боюнча айтып бердик. Дагы эгер суроолоруңар болсо, комментарийге жаза бериңиздер. Биз дагы ушул компанияга бир нече жолу келебиз. Бул чыгарылышыбызды
аябай узун болуп кетти. Шаймандарга өтүп кетсек дагы 2 сааттык убакыт болуп кетип атат. Ошондуктан бул видеодо биз тракторлор менен жыйынтыктайлы эмки чыгарылышта биз шаймандар боюнча сиздерге терең маалымат беребиз. Биздин YouTube каналга катталыңыздар. 2-3 күндөн кийин ушул ЖСК Башат компаниясынын шаймандары боюнча сиздерге дагы бир маалымат беребиз. Бул экинчи чыгарылышыбыз болот.